Birinci bölüm. Үмүттүн учкун жана миң суноо. Өлүм менен өмүрдүн күрөшү. Кырейди уюмуна тиешелүү кыздар жатаканасынын коридорунан үйөрдү учурган чаңырыктар, кыйкырыктар чаңырып жатты. Күйүп жатат, өрттөнүп жатат, тургула, качкыла, өрттөнүп жатабыз, күйүп жатабыз, качкыла тезинен чыккыла. Мына ушундай кыйкырыктардын кооштоосунда ызы-чуу менен ордубуздан туруп сыртты көздөй чуркадык. Тамагыбызды куйкалап, өпкөбүздү уулаган ачуу түтүндүн арасынан чуркап баратып, кандай балеге кабылганыбыздан деле кабарыбыз жок эле. Кыйкырык чуунун арасында эмне кыларын билбеген канчалаган кыздар жанын куткаруу үчүн жан алекетке түшүп жатты. Башкасы аз келгенсип ошол убакта жарыктын өчүп калышы абалды угу бетер оорулаштырды. Караңгыда каман күркүрөйт болуп, тозоктун отуна түшкөндөй каршы-терши чуркаган кыздар кайда барарын билбей бирин-бири кучактай ызылдашы. Ошол учурда ажалдын оозунда турганыбызды кадимкидей сезе баштадык. Ажал периштеси келип, бизди болот кычкачы менен кыска кармап алып, башыбызда денебизден ажыратып жаткандай сезилди. Жаңырган кыйкырык чуудан ойгонгон окуучулардын даалайы өпкөлөрүнө толгон уу түтүндөн дем ала албай, качып чыгууга кылган аракети оңунан чыкпай бир-эки кадам таштагандан кийин көкүрөгүн кош колдоп кармай өзүн жоготуп жыгылып жатышты. Апаке, атаке, өлүп баратам, жардамга. Келечегинен көптү үмүт кылып, кыйла нерсени кыялданган кырчындай кыздардын көкүрөктөрү көк түтүнгө ууланып, жүрөктөрү куйкаланып, жан алекетке түшүп кыйкыргандарына мелтиреген дубалдар гана күбө болуп, бирок бир меримин төгүп койбой, бир боору ооруп койбостон мелтиреген бойдон тура берди. Жашоонун жазы жаңы гана башталган жаш өмүрлөрдү жалмап кеткен каргашалуу кечте бирөөнү бирөө уккан, бирөөгө бирөө жардам берген болбоду. Мындай жүрөктү титиреткен окуя болгон жатаканада окуучулар бирин-бири тебелеп, өз жанын куткаруунун амалын кылып, тышка чыгуу үчүн жанталашып жатышты. Башкаларынан бир аз шамдагай, бир аз эптүү болгондорду болуп, жарымын көк түтүнгө толгон мекемеден чыгуу жолун издеп, эшиктерди түрткүлөп, терезелерди сындырып жатышты. Ал гана эмес, жан айласын кылып 4-кабаттан төмөн секиргендер дагы болду. Куткарып алуу үчүн терең ойлонбостон кылган аргасыз аракети алардын башына башка бир кырсыкты алып келип жатты. Ошончолук бийиктиктен түшүп, ар кандай деңгээлдеги травмаларды алып, ордуларынан тура албай калып жатты. Мындай тозоктун отунан кутулуу үчүн мен да чуркап, өзүн жоготуп, ар кайсы жерде чыгылган окуучулардын арасынан сыртка чыгууга жол издеп жүрдүм. Өзүмдө биринчи жолу ушундай болуп, жашоодон үмүт үзүлсө дагы ажалдын ач чеңгелинен кутулуу үчүн жан үрпөп жаттым. Бир убакта сырттан өзүмө келдим. Эшикке кантип, кайсы жол менен чыкканымды дагы түшүнө албадым. Көзүмдү ачыштырып, көкүрөгүмдү ичинен бычактай болуп майда-майда тилип жаткан ачуу түтүнгө чыдабай, көчөнүн жээгиндеги каардын үймөгүнө өзүмдү таштадым. Ошол эле учурда сөөктөн өтүп, чучукка жеткен суукта аман калуунун айласын кылып, өлүм менен өмүр күрөшүп жатты. Бир аз таза аба, бир жутум аба. О Кудай, о Аллахым, бир жолу көкүрөк толо дем алууга жардам бере көр. Жарым метр келген каар үстүндө өпкөбүзгө таза аба жетпей, 10 чакты окуучу өлүм менен кармашып жаттык. Мына ошол учурда бир абанын дагы биз үчүн канчалык мааниге ээ экенин, биз үчүн берилген кандай кымбат неамат экенин түшүндүм. Көрсөм, мына ошол биз кадырын билбеген бир дем үчүн канчалаган өмүрлөр кыйылып кете берген экен да.
Ал жер адамдар өткөнү жол эмес, түнкү суулукта кырчындай солкулдаган жаш кыздардын жанын соода алаган базар сыяктуу болуп жатты. Аллахым, бул эмне деген бале эле? Жогорку кабаттан секирип түшкөн жеринде тура албай оңтоп жаткандар. Үрөйдү учурган бул көрүнүш жүрөктөргө канжар болуп сайылып, канчалаган үмүттүн отун өчүрүп, канчалаган кыялдарды күлгө айлантып жатты. Мындай көрүнүштү көз менен көрүп, кулак менен угуп чыдап турууга мүмкүн эмес эле. Кыштын кычыраган суугу өкүм сүрүп тынч жаткан жатакананын алды бир заматта ачуу кыйкырыкка, ызы-учууга, ың-муңга толуп коркунучтуу тасмадай эле болуп калды. Ошондогу каргашалуу окуяны сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес эле. Аны ошол жерде жүрүп, башынан өткөргөндөр гана түшүнө алат. Кыска убакыттын ичинде кыздар жатаканасынын алдында макшар аянтчасына айлангандай эле болду. Өрт өчүргүчтөр, тез жардам, куткаруу тобунун адамдары, ошол аймактагы жана жакын жашагандар, жардам берүү үчүн келген адамдар. Алардын ар бири бир нерсени кыйкырып жатты. Ошол эле учурда кимдин эмне деп жатканын, ким эмне кылып жатканын белгисиз эле. Кыскасы, кыздар жатаканасынын айланасында толук башаламандык орун алган эле. Жатакананын чаатырынан жана терезелеринен сыныктары жарым-жартылай күйүп, сынып түшүп ажыдаардын тилиндей соймоңдоп алууланган жарык кыла баштаган кезде кыздар жатаканасына кандай аламат кырсык баш бакканы белгилүү болду. Ошол ажалдын суук шеңгели алкымдан алып турган кезде канча жолу атам менен энем көз алдыма келгенин, канча жолу балалык чагым жипке тизилген шуурудай көз алдыман чубап өткөнүн, канча жолу келечекке койгон ой максаттарым, үмүт кыялдарым көз алдыман тумандай тарап жок болгонун билбейм.